баланы эч качан таштап койбойт экенсиң. Өзүм ошо кыйналып турсам дагы ошо кызымды жакшы кылып алам деген үмүт менен, күчү менен ушул даражага чейин алып барып келем. Мындай сунуштар көп түшкөн. Өзүң да кыйналып жасасаң, атаң, акең же эжең жок, сага жардам бере турган адамдар жок. Эмне кыласың? Андан көрүп ошол жанагы инвалидтердин эмесин алып барып таштап сал деген сунуштар да болгон. Анан мен андай нерсени кыла албайм дедим. Мен бул кызымды Аллах Таала мени колдоп турат. Ошол кызымды жакшы кылып алып барып алсам деп өзүм ошол күч жыйнап, ошол кызымды жакшы кылып алып, мен ошол кызым менен тең кыздар бар. Кошунабыздын кыздары. Ошолар көчөдө ойноп жүрсөк, мен кызым үйдө отурат да. Жанында коляскасы да бар болчу. Ошону карап, ушул кызым да ушулардын катарына кошулуп ойноп жүрсө кана деп кээде ушинтип ойлонуп калам да. Ошол кызым да кана ушул көчөгө чыгып, ушу кыздар менен кошулуп ойнотуп, кумдарды чачып ойноп, ошону издеп, кээ кызым үйгө киресиңби деп, ошондой кыям. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Бегимай, кызым Айкөл. Мындан ары 10 күн мурун аралыкта да чыкканбыз. Азыр ошо кыйлакчабыз чогулду. Азыр дагы да жардам бериңиздерди суранам. Кызым азыр бизге Инже өлкөсүндө бизге шанс берилди. Азыр ушундай маалда каратып алып, бастырып алсаңдар болот дегенден өзүбүздүн да шартыбыз бир аз оор болгонуна байланыштуу стакет кайрылганына туура келип жатат. Ушул кызымдын басып кетишине себепкер болуп кылдып коюңуздарды суранам, кыргыз элим. Ушул кызым элдин кыздарына кошулуп ойноп басып калышын каалайм. Өтө кыйналып жатабыз. Сиздерден жардам сурайбыз. Кызымдын келечеги үчүн кайдыгер карабай жардам берип коюңуздарды суранам. Кызымдын эртең ушул Инже өлкөсүнө алып барып, жакшы болуп, басып чуркап келсе, сиздер менен бөлүшөбүз, айыгып келишин, жардам берип колуңуздардан келишинче колдоп коюңуздарды суранам. Урматтуу кыргыз эли, силерден суранып кетерлик элем. Ушул кызым Бегимай, неберем Айкөл, ушуларга аз да болсо ошо кызды чуркап, басып, ойноп кетишине себепкер болуп, колуңардан келишинче жардам бериңиздерди суранам силерден. Эч бир ата эненин башына ушундай оорукчан кыздар туш келбесин. Өзүңөр жакшы билесиңер, эненин жүрөгү ооруйт. Мен бүт эле ушул оорукчан неберелерим, ошо оорукчан балдарды дайым колдоп турушуңарды суранат элем, силерден сураныч. Өтө мындай оору эч кимдин башына түшпөсүн, кыргыз элим. Эне бир башкача болот. Ушунун пешенесине ушундай жакшы күндөр туш келсин. Ошо кайрылганыбыздын себеби да ушул. Кыргызстаныбыздагы жаш балдардын баардыгына Аллахым шыпа берсин, эч бир жамандыкты көрбөсүн. Ушул жерде иштеген балдарга деле рахмат. Ушундай болуп иштеп, ушундай иштер менен жүргөн, жардам берген балдарга да рахмат. Ушундай бизге окшогон жардамга муктаж болуп турган адамдарга жардамы тийген балдарга да рахмат. Ушундай жакшы заманыбызда ушундай жардамга муктаж адамдарга жардам берген балдарга да, ушул эмелерге дагы мен ушуларга ыраазычылыгымды айтып кетем. Силерден сураныч, кайдыгер карабаңыздар, колуңуздан келишинче ушундай балдарга жардам берип кетиңиздер.